Share Channel kanalында биринчи жолу болсоңуз, подписаться баскычын басып, катталып коюңуз. Той башталды достор. Амай? Ал кызын көтөрүп келет, Дарюшка менчи. Ал ыйлайт. Бирок менин оюмма койсо, башка кесиптин ээси кылгым келет кызымды. Чындап эле жамдан карасаң, мага окшошуп кетет. Бир карасаң, апасына окшош. Интернетке, Google'га Кыргызстан деп жазса эле митинг чыгат экен да. Аралаба топ гүлдөрдү, гүлдүн баркы кетпейби. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, Санжар Айтибаев, врач-стоматолог, стоматологиялык кызматтардын төмөнкүлөрүн сунуштайт. Брекет, тиш тазалоо, тиш салуу, металлокерамика, цирконий, протездин бардык түрлөрү жана башка бардык кызматтар. Жылмаю сизден, кызмат бизден. Дареге, метро Новослободская, улица Чаянова, 18А. Байланыш телефондору +7 963 657 0003 +7 925 334 3293. Эми баягы жакшылыктарга да кызмат кылып атасыз. Анча-мынча тойлорго барганыңызды көрүп атабыз. Анан өзүңүз тойго барганда бир аз жалгызсырабай атасызбы? Азырынча. Негизи өзүм деле көп жүрөп көрүп калгам көп. Аселя менен кээде экөөбүз дуэт кылып чакырышканда чакырат эле. Ошондо барып калат элек. Основной көбүнчө өзүм гастролдордо деле өзүм кетип калам. Эме кылам. Анткени кыз киши менен гастролго бир жака чыгыш кичине оорураак да. Ал жазанып, салондон кийинип келгенче мен үйдөн чыгып барып бүтүрүп бат эле да. Анан тойго алып кирип отуруп кыз кишиники оорураак да, кыйыныраак. Ошентип көнүп калгам жалгыз. Анан Аселя чыгарда анын бирөөнү дайындап коем. Жеңеңди салондон мынчада алып келесиң. Алып келип калып экөөбүз ресторандан жолугабыз депчи. Ал кызын көтөрүп келет, Дарюшка менчи. Ал ыйлайт. Анан ага кыжалат болот ал. Ушинтип эле жүрөрчүк мурунчу. Жар айтканга жар алып алчу. Ал эмес, мен переживать этем да. Эми бул кечигип калчу эле. Жар жаман го, той бүтүп атканда, той башталайын деп атканда жар алып койсо кечиккенде баардык адам ошону күтүп калат. Ошол эң жаман көрөм да ошондойдучу. Анан кийин ошондой болбош үчүн аябай дайындачым да. Эртерээк алып баргыла, кечигип калба деп үйдөнчү. Кечиге турган болсоң албай эле кой ал тойду, жаман көрүнбөй деп айтчым. Ошентип көнүп калды эле. Кудайым бир жакшылыктар алды. Кызыңыз тууралуу айтып калдыңыз, Дарья тууралуучу. Ошол кызыңыздын азыр кылыктары чыгып, аябай бир баягы шириндигине тойбой аткан учуруңуз. Анан анча-мынча чыгармачыл инсандардын кызы болуп атпайбы? Мындай байкайсызбы? Ырчылыкка же болбосо атактуу ырчылыкка шыгып укмуш эмтеден эле. Менин да ушундай студиям бар го үйдө. Ошол жака кирип алып, клавишаларды тартып алып, анан ушу YouTube'дан ырларды койсо ошого мимикаларым түшүрүп, курсактарым бийлейт аябайчы. Баардыгыбызды. Анан күлүп калат. Атасы да, апасы дагы ырчы болсо эмен тартат депчи. Анан мындай эмелерди дагы, музыкага дагы эмелер, ритмдерди, эмелерди чувствуй эткендер аябай жакшы да кызым. Ырларды коюп угат, ырлардычы. Ошого кошулуп кыңгылдап ырдап калды. Аябай ушундай атам айтчу эле ушундай балам бала болгону эми билесиң депчи. Мындай күндөн күнгө кыз чоңойгон сайын мындай кылыктар чыга баштайт экен да, тойбойчу. Эзилип кетесиң көрүп. Анан кийин атанын немеси өтүп кетет, көз тийип кетет дейт. Тү деп коем ал да. Эми ырчы болом десе, ырчы кылып өзүңүз обондор жазып берсеңиз керек. Эми ал кызымдын өзүнүн тандоосу болот. Эми азырча белгисиз. Мисалы үчүн кээ бир адамдар кичинекейинен ушундай кызыгып келип, кийин башкага кызыгып кетиши мүмкүн да. Бирок менин оюмма койсо, башка кесиптин ээси кылгым келет кызымды. Ырчы эмес, ушу медицина жаатында окуткум келет да кызымды. Ушу медицина кичинекей кезимден бери эмем бар. Ушу кызымды ушу медицина жагында окутуп, ошол жактан көргүм келет. Анан эгер ырчы болом деп калса каршы эмесмин. Бирок ырчы болом десе, сөзсүз түрдө колдойбуз. Эми бул чыгармачылык жол
башка кесиптерден оор кесип го билесиң өзүң деле. Кыз кишиге тем более аябай оорураак, анткени ар кандай жаман сөз ээрчийт. Ушак айың, анан гастроль, элдин чордонунда жүрүшүң керек деши болуш үчүнчү. Ошондой нерседе багы ошону көтөргөн адам керек да. Ошон үчүн бул жолду өзүң кызың болгону ойлоп калат кезинде башка эле эме болсо экен депчи. Бирок анан азырынча жанагы кылыктар чыкса анан ойлоп калам. Кийин өзү чоңойгондон кийин дагы бир жагы келет чыгар депчи. Кызыңызды биринчи алгач интернетке чыгарганда айрымдар айтып атат, Нурлан Насиповге окшош экен деп атат да. Анан кийин Асель Кадырбекованын кичинекейиндеги сүрөтүн көргөндө, бул Асель Кадырбекова экен деп атат. Сиз кандай ойдосуз? Мен айтып калам, Дарья кызыбыз ушу эч кимди капа кылбайт да. Бир карасаң, чындап эле жандан карасаң мага окшошуп кетет. Бир карасаң апасына окшош, бир карасаң чоң апасына окшошуп кетет. Бардык жагынан бар да. Ошон үчүн эч ким бизди капа кылбайт да комо. Жакшы. Эми теманы бир аз башка нукка бургум келип турат да. Азыркы учурда Кыргызстанда эки адамдын башы бириксе эле саясат жөнүндө сөйлөп атат да. Анан экөөбүз да биригип калыптырбыз. Акыркы байкап атасыз, шоу бизнес өкүлдөрү. Саясатка аттангандарын көрүп атасыз да. Анан буга сиздин оюңуз кандай ошо саясатка ырчылардын аттанышы, бул биринчиден, экинчиден өзүңүз азыркы кырдаалга кандай баа берет? Акыркы жылдары ушу сен айткандай кичинекей балдардан баштап карган аксакал чалдарга чейин сүйлөшкөн ушу саясат болуп калды. Азыркы учур тем более быйыл мына карантин учурунда да аябай жогорку кеңеште аябай шыбал да. Айтылып атат. Президентибизге чейин мындай ар кандай сындар болуп атат. Эң негизгиси бул нерсени мындай карапайым эл өзү чече албай калып атат да. Ошол нерсе мени өкүндүрөт, анткени кимдин тааныштары, кимдин командасы күчтүү болсо эле акча менен жеңип кое атат да. Кайра эле ошол адамдар барып, кайра эле ошол көйгөй, митинг, ушундай нерселерден аябай көңүлдө калды. Анткени мисалы үчүн чет жакка чыгып калсаң деле ошо Кыргызстан жөнүндө сүйлөшсөң эле ошо митинг чыгат экен да. Бир Дубайга баргам. Былтыр Дубайга барсам, ошол жерде бала айтат да, кыргыз инилер бар, жакшы. Ислам деген. Мен арабтарды көндүрүп койгом дейт. Эми Кыргызстангачы. Сонун природалар бар. Алып барып соңул эс алдырып келем, карашы деп макул болгон дейт. Бир жумадан кийин учмакпыз дейт. Анан эми телефонун албайт дейт. Анан кайра чалып атан алды дейт. Ал интернетке, Google'га Кыргызстан деп жазса эле митинг чыгат экен да. Ал силерде баягы күнүгө эле согуш болуп аткандай эле көрүнүп калат экен да. Интернеттен жазса площадьтерди кубалап эмелеп аткандарды көрүп анан коркуган эме болуп кетти да. Ошондой сыңары кийинки келе аткан партиялардагы жакшы, элибизге жакшы партиялардан келип, мамлекетибиз өнүгүп, ушу митинг-сетингден алыс болуп, ушу жакшы күндөр келсе экен деп эле эме болот экенсиң. Анткени эртеңки күндө биздин дагы мына кичинекей балдар чоңоюп келатат, ошолор дагы келечеги ошондой нерселерди көрбөй, келечеги кең, окуш, билимдүү, жакшы эмелер өссө, Кыргызстаныбыз өнүксө экен деп эме болуп калат экенсиң да. Сизге сунуштар түшкөн жокпу өзүңүзгө? Сунуштар түшкөн. Депутат бол дейт да бизди. Мен депутат бол десе дагы депутатка боло албайм. Анткени мен өзү чыгармачылык адаммын. Кесибим, эмелерим боюнча ушу жан дүйнөм ушу музыкага берилип калган. Ушул жактын сферасын жакшы түшүнөм да. Мисалы үчүн музыка, эмне жерде аранжировка кандай кылыш керек, кайсы звук колдонуш керек дегендерди жакшы түшүнөм. А саясат бул мындайча айтканда саясат сасык деп коет го. Ошондой эле нерсе да. Аралашкыңыз келбейт экен да. Бир аралашсаң, ал партиябы же бир эме бир жаман көрүнүп калсаң, ошол боюнча өмүр бою атың калат да. Биздики чыгармачылык адамдыкы эң негизгиси эмнеси жакшы, бул элдик адамсың, ыр жазсаң ырың угат, сага анчалык негатив деле болбойт. Элдин акчасын деле тонобойсуң. Өзүбүз ушундай жан дүйнөбүз менен жазган ырларыбызды элге тартуулайбыз.
бизди чыгармачылыгыбызды жакшы көрүп чакырышат, баары ырдайбыз. Өзүбүздүн маңдай терибиз менен тапкан акчабызды алып жашайбыз да. Мамлекетти алгандан кийин ал жакта чоң оюндар болот да. Ошол нерседе акча деген жаман адамды азгырышы мүмкүн. Ошондой нерсеге алданып Кыргызстанды сатып бериши мүмкүн да. Ошон үчүн Кыргызстанга мындай жакшы, мыкты патриот жигиттер көп да азырчы. Бирок ошолор менен деле көп сүйлөшөбүз. Чоңойгон сайын ушу саясат жөнүндө көп сүйлөшөп калат экенсиң көзчү. Балдар баралы дешкен балдар бар, бирок ал балдар жанагындай бир чоң партиялардын эмелеринин алдында пешка болуп калышы мүмкүн да. Саясаттык оюндарын аткарып берип, курал болупчу. Лом аке, сизге эң акыркы суроом айтсаңыз. Менин ордумда болсоңуз, өзүңүзгө кандай суроо берет элеңиз? Же болбосо мен бербей калган суроо? Тойлорго канчадан чыгып атасыз деген деп кой. Тамаша. Эме бияктан чыгып кайка барасыз деген суроону бербей алган окшойт, а? Анда бүгүн эфирден чыгып кайка барасыз? Үйгө барам. Baykalıptırmın, жүрөктү жаралапсыз, суранан жалыптырмын, аты жок калыптырсыз, атын өккийгеч болуп, аты жок калыптырсыз, ал күнү ошол кечте, гитара үнү коштолуп, ак көйнөк кийген бикеч, ак көйнөк кийген бикеч, кайдасың келемиз деп, келсе де бошолмайрам, бакыт күн биз жолуккан. Kaldırın ya mahallede. Tak tak. Көбүз жолукчу жер дегенде көлдүн жээги аба салкын, ай күтүүдөн баскандарың бүгүн эрте. Жер көлдүн жээги аба салкын, ай күндөгүдөн баскандарың бүгүн эрте арбын ай шашкансып толкундарды кечип өттүң, кол сунуп жолугарда ойго чөктүм, оюмда эч нерсе жок, ай кучактасам, ай башкага жар болдум деп, башкага жар болдум деп ыйлап өптүм. Махаббат боруң ташпы, агыздың бол, көздөн жашты, ай бактымды карма
kança, söz бүтпөй сүйлөшелик. Ай чыкканча, алтыным кош болгун деп ай кете бердиң. Ай, көзүмдөн акты жашым, көзүмдөн акты жашым узаганча. Gözümden aktı yaşım, gözümden aktı yaşım uzagancha. Анда эмесе урматтуу достор, Кыргыздын Кымча-Бел кыздарына арнап өзгөчө жигиттери көп кыздарды аралабай бирди сүйүңүздөр. Сиздер үчүн болсун. Кетти анда. Той башталды достор. Амай? Шындайбы? Кет, мындай турбай. Билбей алыптыз, анда кайраштан кеттирип коёсуз. Мындай алган мынтип коет экенбизда. Урматтуу Кыргыздын Кымча-Бел кыздары, сиздерге арнап көп кыздарды аралабай бирди сүй деген чыгарманы ушу жалпы жигиттердин атынан тартылап берели. Жигиттер көп кыздарды аралабай сүйгөнүңүздөр менен бактылуу болуңуздар. Кетти той. Жигитсиңди бир сөзүңдөн танбагын, кызыл гүлдү сабагынан кармагын, көрүнгөндөй сөз айтпай, ошол кызга ак сүйүңдү арнагын. Аралап топ кыздарды, кыздын баркы кетпейби. Арасынан бирди сүйсөң ошол эле жетпейби. Асманда айда сулуу, күндө сулуу, ар бир адам өз-өзүнө айдай сулуу. Асманда жымыңдаган жылдыздардай, сүйгөнүм ого бетер айдай сулуу. Аралап топ гүлдөрдү, гүлдүн баркы кетпейби. Арасынан бирди үссөң ошол эле жетпейби. Жетпейби, ой жетпейби. Түшүндүңөр да? Ой жетпейби. Сен да түшүндүңбү? Ай жетпейби. Макс, сен да түшүндүң? Деп өчүрүп коет да. Переходторун билбей калдым, кечирип коңуздар. Ооба, эгер ким жакшырдады десе, анда лайк коюп, анан комментарийге жазып коңуздар, жакшырдады дегендер. Мен ойлойм сонун болду окшойт. Аракет кылып койдук. Бул лайктар үчүн. Бул комментарийлер үчүн. Рахмат жан. Share Channel каналында биринчи жолу болсоңуз, подписаться баскычын басып, катталып коюңуз.